Көңүл буруңуздар жакшылар, бүгүн биз сиздерге 4,5 миллион сомго сатыла турган, артында турган 4 бөлмөлүү толук курулуш аяктай элек. Бышкан кирпичтен салынган, сейсмопояс тумбалары урулган, чатыры жабылган ушул үйдүн шашылыш түрдө сатыла тургандыгын сиздерге кабарлайбыз. Айланасы бүт заборлордун фундаменттери тургузулган болгону дагы үйгө кандай фундамент куюла турган болсо, заборго дагы дал ошондой камкордук менен сапаттуу арматуралар 3 катар токулуп, сонун болуп буюрса бышык сапаттуу тургузулуптур. Эми анын үстүнө өзүңүздөр каалагандай каалаган материалда буюрса заборуну тургузуп алсаңыздар болот. Эми бул кайсыл жерде кантип барабыз, дарегин айтпайсыңбы десеңиздер, анда сиздерге ушул жерден туруп айтайын. Учурда биз Ош Алай негизги трассасы Баш Булак айылы менен Каратай айылынын ортолугундагы буюрса жан конуш бар. Заправкадан ичкери кирип келгендегичи бул 3 колот жан конушу. Ушул жан конушка кирип келүүчү буюрса негизги жолдон ичкери түз кирип келе бересиздер. 300 метр ашыгыраак бир аз жол жүргөнүңүздөрдөн кийин ушул кызыл чатырлуу үйдү көрөсүздөр. Айланасы пескаблоктор менен урулган, жашыл бак дарактары бар. Ошонун буюрса күн чыгыш тарабындагы дал ушул кирпичтен салынган үй өз ээсин күтүүдө. Эми сиздерге айта турган болсок, жери негизи кенен экен, кошумча курулуштарды, сарайларды, тапчандарды курам десеңиздер, мына кеңири. Но ушул эле фундаменттин үстүнө дубал тургузуп, сарай саласызбы, башка нерселерди салсаңыздар болот. Анткени сиздерге жакыныраак кылып көрсөтүп коелу. Бул жерде өзүнчө бир чакан дарбазанын орду каралыптыр. Бул жакта чоң дарбазанын орду каралган. Эми муну караңыздар. Фундамент 40 куюлуптур. 40 куюлган. Анан ээси айтып атат. О, подушкасы дагы бар дейт. Подушкасын дагы сиздерге көрсөтүп өтөйүн, Мынакей. Муну караңыздар. Подушкасы 60 ашык куюлуптур да. Заборго ушунчалык кам көргөн, эми үйгө андан дагы сапаттуу, жакшы көңүл бурулуп салынган да. Эми үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип планировкасын тартып көрсөтөлү. Баасын айттык. 4,5 миллион сомго бааланып атат. Бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун. Негизи үйдүн узунтурасы 11,5 га 8 бул жерге чейин. Муну кошо эсептегенде 9,80. Эми 10 деп кое берели. Бул кире бериш коридору. Оң тарапка бурула турган болсок, чакан кирди чыкты 2 бөлмө. Бул 2 бөлмөнү өзүңүздөр көрүп турасыздар. Узунтурасын болжол менен эсептесек 4,5 га 3,80 панорамный терезеси орун алган. Кирди чыкты дегенибиз. Эми экинчи бөлмөгө кирип барабыз. Бул жагы спальня болот. Бул деле ушул 4,5 га 3,5 болгон чакан бир ата-энелер уктоочу бөлмө. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Катарынан эсептей берели, көрсөткөндө. Бул жагы 6 га 4 размериндеги конок бөлмөсү зал. 2 чоң терезесинин орду каралган. Таштамайлар ташталып, мына ушундай деп коет. Мына жыгачтардын атын комментарийге жазып коюңуздар. Буюрса таштамайлар ташталган. Бул баягы тоосун деп коет бизде, диалект бар. Сиздерде кандай аталат? Бүт бардыгы карагайдан экен. Анан таштамайлар эле терек экен да. Бул жагы болсо буюрса чакан ашканасы, каалагандай кылып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар ашкана же болбосо чакан детский комната кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Эми өзгөртүп алсаңыздар болот демекчимин да. Жүрүңүздөр, эми сиздерге дагы сыртка чыгып маалыматтарды берели. 5 кошкон ынтымактуу эл жашайт. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын жан конуш болгону менен буюрса баардык тараптан өнүгүп келе жаткан жан конуш. Негизи кошуналарыңыздар жакшы. Жер, үй сатып алгандан көрө кошуна сатып ал дейт го. Кошунаң жакшы болсо, жашооң жакшы өтөт. Шаңдуу болот дегендей, ишенип таштап кетесиң үйдү. Көрдүңүздөр, заборун эле бир өзүнчө бир башкача болуп атам Акчаны ушунчалык көппү же сапатка көңүл бурган адам бу, пухта адам экен. Үйдүн фундаментиндей расход кетириптир да, забордун өзүнөчү. 3 катар дейт, 3 катар токуп 4 таликтан арматуралардан. Анан забор куюптур да. Ошол эми туугандар, 4,5 миллион сом бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат, документтери так, ээсинин номери экранын астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Ассалому алейкум. Жакшылыктар, тояштар өтө берсин. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болуп калган болсо, ошол эми калган маалыматты ээсине чалып байланышып ала бересиздер. Кут кылсын. Жакшылыктар, тояштар өтсүн.